Өнөр менен жылдыз болуп жаңгандар, калем менен дүйнө кезген кармандар, эмгек менен эл осуна алынып, бүт өмүрү өрнөк болуп калгандар дейт. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, ЛТР каналында чак түш көрсөтсү. Албетте, биз мына ошо музыка дүйнөсүндөгү жакшы жаңылык менен сиздер менен бөлүшкөн турабыз. Өмүрүнүн баардыгын искусствого арнап, керемет оундордун автору, композитору Кыдыкбек Усупбаев агайыбыз 70 жашта. Албетте, биз мына ошо композитордун чыгармачылыгы туурасында, анын ырлары туурасында бүгүн чак түштөн сөз кылабыз. Биздин студиябыздын кадырлуу мейманы, президенттин ардак грамотасынын ээси, композиторлор союзунун мүчөсү, композитор Кыдыкбек Усупбаев агайыбыз өзү келип отурат. Агай, куш келипсиз, куттуктайбыз. Юбилейиңиз менен агайыбыздын ырларын элге жеткирген булбул үндүү керемет ырчылар биздин төрүбүздө. Ороз Бакытов, Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын солисти, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңиринин артисти Абдулас Малдыбаев атындагы сыйлыктын ээси Бактыгүл Бокоева, ошондой эле ырчы Ратбек Асыранова бүгүн бизде конокто. Куш келипсиздер. Кыдыкбек агай, эми албетте артка кылчайганда сөзсүз түрдө балалык кез, алгачкы обон эске түшөт эмеспи? Сиздин ырларыңыздын баардыгы кыргызчадан турат. Сиздин ырларыңызды укканда кыргыздын кереметтүү кооз жерлери эске түшөт дегендей. Анан ушул алгачкы обонубуз кайсы жылдарда башталды агай? Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Эми Айбек, сен жоңа ушу баардык эле оончуларда эле деги эле музыка эрте аралашпаса болбойт экен. Ошо мектепте жүргөндөр аралашканда. Азыркы балдарды байкасак деле көрсө бала бакчада жүргөндө эле ойготуш керек экен баланчы. Ошондон баштап эле анан кийин үйрөтө башташ керек экен. Угузда башташ керек экен. Таанысыганда эми биздин бала кезде бала бакча деген да жок эле, музыкалык школ деген да жок эле. Радиодон угуп эле анан ырларды угуп жүрүп, анан ушу музыкага тартылып өзүбүз. Кандай кылып аралашсам деп ушу дегдеп же сатып алалы десек магазинде жок мындай аспаптар. Же эн атабыз жардам бербейт. Ал кезде ырчы кылгысы келчү эмес да, такыр. Ырчы музыкант дегенди кой, балам андай болбойт дечи да. Бирок ошого карабай эле мен ушу 5-класстан баштагам. 5-класстан ушул Кудай буйруп бир гармошка колума тийип калды. Анын тарыхы көп. Анан ошол колго тийип эле анан кийин багы ошону менен күнү-түнү ойноп атып эле ушул оондорду үйрөнүп алгам. Сонун. Анан мына ошо сиздин ырларыңызды айтып атпайсызбы? Кыргызчадан өтөбүз, Ала тоо, көк жайык деген негизи эле кыргыздын кереметтүү жерлерин оонго салдыңыз да. Ошол сөздөрдү көп мынакей залкар акындардан тартып, бүгүнкү күндө да мыкты акындардын сөздөрүнө кайрылып жүрөбүз. Ушу Ала тоо ыры сизге мына дагы атактан калып келген, сиздин ушул оончулугуңузду даңазалаган мына ушу кереметтер бүгүн дагы элдик ырга айланып отурат. Качан кайсы жылдар жарык көрдү агай? Бул чыгарма 1978-жылы жарык чыкканда чыгып. Анан 1-2 жылча жүрдүк. Бирөө тиги ар ким ырдап да. Бирок баягы эфирге көп чыга албай. Эми тиги биз борбордон четте болсок, ошондой болот экен да. Анан ушу 80-жылы биздин районго ыр кесе тийип калды. Ошондо бир жаш кыз келди да, ыр таппай атпайбы? Эмнен ырдайм болуп эле. Анан ошондон ойго кетти ушул бул кызга жаңыр керек экен. Ушу жаңыр болсо болот эле деп анан ушул Ала тоону ошол кызга ырдаттык эле, ошондон баштап эле тарап кетти. Сөзү Медин Албаевдики. Сөзү Медин Албаевдики. Медин Албаевдин дагы кереметтери. Келиңиз эми ушул ыр менен биз көрсөтүүбүздү көшөгөсүн ачпайлыбы? Жакшы болот. Булбул үндү мынакей Ороз мырза өзү аткарып берсин, сиздин коштооңузда. Кана. Анда бакыттын аткарышында. Көңіл толқойт көркөмүңдү көргөндө, кереметті құшағыңда жүргөндө, көз алдыма аппақ толор тартылат, алыс жүрүп сага көңүл бөлгөндө.
ey oydu tolqutar, oy göңүл sergitet, alыс жүрүp сага көңүл бөлгөндө. Шыктанамын минип кыял кемесин, чалкып жаткан кандай укмуш немесиң, караныңдан кагылайын алатоо, кандайдыр бир жүрөккө дем бересиң. Эй карагай кайын, ой арчалуу төрүң, кандайдыр бир жүрөккө дем бересиң. Эй карагай кайын, ой арчалуу төрүң, кандайдыр бир жүрөккө дем бересиң. Кандайдыр бир жүрөккө дем бересиң. Бали эң сонун караңызчы, үйүн дагы, ыр дагы жарашып отурат. Бул ырды көптөн бери ырдап жүрөсүзбү? Бул ырды көптөн бери угуп жүрөм. Ошол жан дүйнөмө бир мындай жакын ыр катары алып жүрөмүн. Ырдап да жүрөмүн, бирок ошол чоң сахнага жакында ошол 6 ноябрда боло турган өзүмдүн сольный жеке концертиме симфониялык оркестрга салып, Эң сонун. ошо оркестрдин коштоосунда алып чыкканда турабыз. Агай менен мына иштеп, сөздөрүн тактап, тоналистин тактап дегенде оркестрга салып, ошо жакында чоң сахнанан алып чыгабыз. Эң сонун. Негизи эле баягы аткаруучудан дагы көз каранды болсо керек агай, ырлар. Баягы жакшы аткаруучу болсо ырыңыз элге жетет дегендей, мынакей. Негизи ушул агайдын ушул мекенге болгон мекенге тартуулаган ырларыны көп угамын. Ошолордун катарында ошо Өсөл аттоо мага жан дүйнөмө жакын. Жана анан дагы табият деген ырды дагы жаратканбыз. Агай менен чогуу иштешип, клип да тартылган. Ушундай табиятка болгон сүйүүсүнө ушунчалык бир кенен берилген ошол чыгармада дагы. Мен ушул за границадан келип эле ошолорду жактырып калып, агай мага бериңиз, ошолорду ырдап чыгалы деп ырдап азыркы күндө Эң сонун репертуарыбызда бар экен, Эң жакшы. Бактыгүл айым, келиңиз, мынакей сиз дагы операнын солисти, эмгек сиңирген артисти деген сыйлык алдыңыз, куттуктайбыз. Анан канчадан бери ушу агай менен чыгармачылыкта байланыштасыз? Саламатсыздарбы, урматтуу телевизор көрүүчүлөр деп коеюнбу? Агай менен мына көз ачып жумгача 10 жыл өтүп кетти. Ушул агайдын юбилейине карата 60 жылдык юбилейлик концертте агай менен таанышкам. Ага чейин агайыбыздын жубайы Калипа Сейдалиева эже менен Кош жылдыз теледолбооруна чыгып таанышып жүрдүк эле. Анан ошол агайдын юбилейине бир Бишкек шаардык мэриялык оркестр менен 2 чыгармасын аткарып бер деп суранды эле. Ошондо агайдын Жээн Гүл Исакованын сөзүнө жазылган Аппак гүлдөр деген чыгармасын аткаргам. Андан кийин Гүлжамила Шакированыкы сөзү Күтүү деген чыгарманы агайдын ушул Кадыр Усупбаев агайдын ошо 2 чыгармасын аткарып келдим эле. Кийин дагы бир Асан агайдын, Асан Жакшыкулов агайыбыздын Жылдарай деген чыгармасы. Ушу менен дагы иштешип атабыз. Дагы чыгармалары бар. Анан ошол Аппак гүлдөр деген чыгармасы менен көп жерде ырдап жүрөм. Клибин тарттык. Кыйламага ийгиликтерди алып келди десем болот да. Агайдындар, келиңиз эми ошол ырдан, бир үзүм болсун анда. Ай нуру, тунуксуң сен, сенден танбаймын.
той турчу, торгой болуп сен деп сайрайын. Арзумдун жүзүн көрүп тойбой турам. Ардагымдан адашып мен калбайын. Ey appak güldür, bizi tosup algıla. Uykulardan uygun kıla çılgıla. Ay uzatıp gündü tosup biz geldik. Ey düğünü görsün, gülmüngde bir açılgılar. Gün nuru ajarlısın senden kanbaymın. Kütüp turçu bulbul bolup sağa sayrayın. Bir kölbösün süygönümdün kaba kaşı. Jangan ottu kayrı çürüp albayın. Ey appak güldür, bizi tosup algıla. Uykulardan uygun kıla çılgıla. Ay uzatıp gündü tosup biz geldik. Ey düğünü görsün, gülmüngde bir açılgılar. Gümüş bulak senin sedim estep sağınıp, sırrım dolu aldığına men geldim kağılıp. Elitken жүрөктөрдү тазартчы, өзөндөрдү бойлой берген агылып. Ey appak güldür, bizi tosup algıla. Uykulardan uygun kıla çılgıla. Ay uzatıp gündü tosup biz geldik. Ey düğünü görsün, gülmüngde bir açılgılar. Appak güldür, bizi tosup algıla. Uykulardan uygun kıla çılgıla. Ay uzatıp gündü tosup biz geldik. Ey düğünü görsün, gülmüngde bir açılgılar. Ең сонун көп адамга бакыт тартуулаган адам бактылуу дейт. Мына ошо Кыдыкбек агайдын ырлары менен ар бир адам бактылуу күндөрүн эске салса керек. Радбек эжеке, канчадан бери ушу чыгармачылыкта байланыштасыз агай менен? Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Мен дагы Кыдыкбек агай менен көп жылдан бери иштешем. Бактыгүл 10 жыл деп айтып атат. Чынында мына аппак гүлдөрдү башында мен дагы аракет кылып үйрөнгөм. Ошондо мен андан мурун 2 жыл экен, значит 12 жыл болуптур. Ушундай анан ошо бул агайдын ырлары кандай, адамды мындай эс алта турган ырлар да. Мен дагы ошо жеңил желпи ырлар эмес, баягы анча мынча эле мындай үндү керек кылып эле ырдай турган ырлар эмес да. Буга аябай дегендей болгон үнүңдү, болгон күчүңдү салыш керек. Анан көп ырларын эле аткарып жүрөм. Анан Эң сонун ийгиликтер каалайм дагы эле агайдын калеми курчуп мындан ары дагы көп ийгиликтерге жетишсин. Дагы жакшы обундар жазсын да. Боло турган жакын арадагы ушу 70 жылдык тою абдан жакшы маанайда өтсүн деп тилейм. Сизге ийгилик. Эң сонун мынакей агайдын кереметтүү ырлары аткарылып атат. Келиңиз эми сиздин аткарыңызда дагы кайсырды аткарып бересиз?
Ушу жаңы чыкты эле. Эң жакшы. Көп Жаңырдын болсо бетер бир жуманын ичинде болду. Сыясы бургайлы Даярданганыбызга. экен анда келиңиз. Анча мынча катачылыктар болуп калабы? Эч нерсе эмес, кана агай. Теретей тегеренип, тери жерге себеленип, жорго минген жолдосуза жолдон өчө чексиз кеңейип. Суу төгүлбөс сулуу жорго чыккан экен улуу жолго, дүбүрү түңнөн жер дүңгүрөп, даңка кыргый тоңго салыго. Kulağına şam güygünde, kulacına ay degende, jorga gelete çimen bey kayda toktoy, kayda toktoy, kayda toktoy töz bilbey. Kayda toktoy, kayda toktoy töz bilbey. Bağın gör, çamızgıgan tuyağın gör, udu düşkön köpçülüktün jarılçuday çıdamın gör. Jorga bulutu jerge tibey, tört tuyağın sermeptirde, kanat bayla uçağıdey, kara jerge başın ibey. Kulağına şam gügünde, kulacına ay degende, jorga gelete çimen bey kayda toktoy, kayda toktoy, kayda toktoy tözü bilbey. Kayda toktoy, kayda toktoy tözü bilbey. Teri jerge sebelenip, jolga mingen joldosuza joldon öçü çeksiz kengeyip. Jolga bolboy koya kalsın, jo jengende çıgıp barasın, mınday jorgo tek jorgo emes, jo jengende çıgıp barasın. Kulağına şam gügünde, kulacına ay degende, jorga gelete çimen bey kayda toktoy, kayda toktoy, kayda toktoy tözü bilbey. Kayda toktoy, kayda toktoy tözü bilbey. Kulağına şam gügünde, kulacına ay degende, jorga gelete çimen bey kayda toktoy, kayda toktoy, kayda toktoy tözü bilbey. Kayda toktoy, kayda toktoy tözü bilbey. Kayda toktoy, kayda toktoy tözü bilbey. Эң сонун. Демек, ыр куржунубуз ушундай керемет оңдор менен толукталып жатыптыр дагы. Мынакей ошо залкар акындардан тартып, бүгүнкү күндө бир топ акындардын ырларына экинчи өмүр болгон жаратып жатасыз. Кайсы акындардын ырларына кайрылып жүрөсүз агай? Мына ушу азыркы аткарылган Жорга аттуу чыгарма Асан Жакшылыковичтин калемине тиешелүү. Бул киши менен бир 2 жылдан ашып кетти, 3 жылга жакын болуп калды. Бир 30га жакын текстке, сөзүнө оон жаралды, буюрса. Тынбай иштедик ал киши менен. 30 ырына оон жараттырсыз. Ошондой болуп кетти ушу. Ал киши менен өзүнчө эле концерт бере турган болуп калдык. Анан ошол эле ушу бүгүнкү Жоргада ушу кийинки чыккан ырлардан жакында эле. Демек, бул 70 жылдык мааракеге сиз жакшы ыр куржун менен келиптирсиз да, Демек, куржунуңуз толтура болуп, жаңы оңдорду мынакей аткаруучулар аткарып атпайбы. Бирок кээде кээ бир оңдорду чыгарып атканда ушул ырчы көз алдыңа элестесе керек агай. Ушул ырды бул ырдаса, ушулга туура келет деген учурлар болуп калат. Сөзсүз бул ырды да өзү ээси таппаса, ырдын ээси, ырдай турган кишини айтып атам да. Ошол таппаса, мейли канчалык үнү болсун,
өзүн канчалык мен ырдайм деп сезсе дагы жок, баары бир ар кимге өзүнө туура келе турган ырлар болот экен. Ошон үчүн мынакей бул кимдер дагы билет, өздөрү деле жактырып, ушул мага жагат, менин оюмдагыдай ыр деп, анан баягы созгондо дагы ошол өзүнө туура келип калат да. Анан ушу жоргону чыгарганда ойлондумбу, кимге бериш керек, кимге бериш керек деп отуруп анан кимдерге кайрадан десем такыр бошобойт. Булар эмне деген чоң партияларды жатташ керек. Ой, бул 4 куплет эмес, ал тетиги жыл менен жаттайт. Анан кой, буларга мен тоскоолдук болбойн, азыр иштеп аткан учур экен. Андан көрө эми мындай башка мындай кичине бошураак дегеним, же болбосо жанагы эми баягы эл арасынан чыккан элдик ырчыларга деп коеюнчу. Ошолордон издей баштадым. Баарын ойлодум. Жакшы эле ырчылар бар. Жок, бир акыры жүрүп ушу кимге токтодум? Ыратбүгө. Себеби Ыратбүдө бул ырда эки нерсени эме кылыш керек да. Биринчиден жапозон керек. Экинчиден бир топко чейин дем албай ырдаш керек да. Ошол демди сактап, ошону сарптаганды билиш керек да. Вокал жактан көп практикасы болуш керек, туура тажрыйбасы болуш керек. Ооба, сиздин ырларыңыздын диапазондору бийик да. Ошол эле мынакей азыр эң сонун аткарып берди, өз алатонучу. Жарашып эле калды үнүнө. Көк жайык деле диапазону бийик, мындай жеңил желпи ыр эмес. Сиз ушу диапазону бийик ырларды жазасыз да. Бактыгүлдүн аткаруусунда дагы ырлар, Бактыгүл. Бир мындай кандай десем, тамактын эле даамы болот го. Агайдын ырларынын өзүнүн даамы бар да. Ар бир чыгармасын алба өзүнчө бир аябай жакшы чыгармалар да, бир жаманы жок болуш керек агай, Кээ бир багы нюдачный чыгып калган ырлар болуп калат го. Жок, андай эмес агай. Рыспай Абдыкадыровго бир жолу суроо берип атпайбы? Сиздин ушу жакшы көргөн чыгармаңыз кайсы десе, чыгара элекмин дейт. Анысы кандай? Көрсө жакшы болгондорду ошондой эле жаратып коюп турбайбы, көзүн ал кишиники бүт эле жакшы да, бүт эле. Жок, чыгара элекмин дейт дагы эле. Анысы кандай? Мен да чыгара элекмин Бактыгүл. Күтөбүз жаңы оондорду. Агай, өзүңүз дагы аткарып бербейсизби мүмкүн болсо ырларыңыздан? Bastın bele betegесин aralap, Jel jelpinse sulu kızday targap. Meni terdep sulu turgansın, Şagilip öltürgün karagat. Meni terdep sulu turgansın, Şagilip öltürgün karagat. Karagayı kır başında gerilip, Kapkayaktan bulaşayıp körülüp, Bir gasqa şarkıratma koynunda, Yatkan sığmal gün nurlar tögülüp. Bir gasqa şarkıratma koynunda, Yatkan sığmal gün nurlar tögülüp. Gök jayıktın gök maysanı göldölüm, Mınday жерди başka жерден көрбөгөн. Жер бетинде эң бактылуу эл бийдей, Lekin kılıp uşul tonu жердеге. Жер бетинде эң бактылуу эл бийдей, Lekin kılıp uşul жердеген. Lekin kılıp uşul tonu жердеген. Эң сонун акей. Көк жайыктын керемет жер экенин көпчүлүгү сиздин ырыңыздан улам билет да. Бул ыр качан жарык көргөн агай?
Бул дагы ушул жанагы Өсала тоомунда айтпадымбы 78-жылда. Бул 80-жылы. Ошо менен катарлашып эле чыкты. Жетегүз сенде жер кайда, көк жайык ушулар ушул жакын чыкканда бири-бири катар-катар чыкты эле да. Ошол жерлерде болуп, ошо бир керемет кайрыктырач болдуңуз да, Бул эми биздики көлдүн тескей өрөнү деп коет да, тескей жагы. Ошол көрсө баягы эки тоонун карасаңыздар күнгөй жагында чөпкө өспөйт, тескей жагына көп да. Ошо биздики жак карагайлуу чөптүү жер экен да көрсө. Аны көргөн киши таң калат. Бир жолу Ак суунун тоосунда жүрсөк, Таластан кишилер келиптир. Анан жылуу суусу бар да. Анан тоону карап эле таң калып атат. Тааныш киши да. Ой, эмне карап атасыз десем. Кудай атоо, ушундай да жер болот экен. Ушундай да. Эми керемет да, керемет. Ооба. Укмуш эми кооздугун айтып албайсың. Анан как раз тиги Мидин Алыбаевдагы эң жакшы сөз менен чагылтырып берген да жанагы. Менин ырым сенин демиң эмеспи деп. Ошондой эле бар. Көк жайык болсо ошол жанагы Жетегүздүн курортунун үстүндө өзүнчө эле бир баягы тар капчыгайда аралап баратасың, эчтеги мындай. Анан бир убакта ушундай бир жайык көрүнөт. Кенен эле карагай жок, ар жакта карагай, бүт тегерек карагай, анан ортосу жөн эле мындай көк жөп да. Ушундай бир атайын жасап койгондой да. Ооба. Анан ошол көк жайыкты Муса Жаңгазиев да көрсө керек, сөзү ошол кишиники да. Анан ушуну жазган экен. Бу көк жайыкка кимдер гана барган жок. Акаев Элчин баштап барып көрүшкөн. Сонун керемет жери. Эми агайга бир ыраазычылык кылып куттуктап коесуздарбы? Агайдын кушбак курагыңыз менен куттуктаймын, агай. Ушундай дагы ден соолугуңуз чың болуп, Калипа эжебиз менен бактылуу турмуштун үстүндө жашай бериңиздер. Көптөгөн жаңы чыгармаларды күтөбүз. Мен ошо жогоруда айтып кеткендей, ушул агайдын мекенге болгон сүйүүсүн арнап чыгарган ырларыны өтө бийик баалап, ошо жан дүйнөмө жакын сезем. Дагы Кудай буйруса, дагы алдыда көптөгөн ушундай мекенге болгон чыгармаларды чыгара бериңиз. Биз аткарып жүрө эле агай. Сизге узун өмүр, чын ден соолук каалаймын. Рахмат. Бактылуу тилейм сиз. Мен дагы каалайм агай, оорубаңыз. Буйруса 12-ноябрда сиздин юбилейлик отчеттук чоң программада концертиңизди ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Ошол жерде биз дагы жакшы чыгармаларды аткарып берели. Ийгилик каалайм. Үй-бүлөңүз менен бактылуу болуңуз. Дагы жаңы чоң чыгармаларды жарата бериңиз. Эң сонун ыраазычылык сиздерге. Биз Чак түштүн экинчи бөлүгүнөн дагы Кыдыкбек Усупбаев агайыбыздын ырларын аткарган жаш аткаруучулар менен маек кылабыз. Бизден алыстабаңыздар. Өмүрдө күйүп жанасың, өмүрдө кумар тарасың. Рахат элге тартуулап, ырымда менен канаттым дейт. Бүгүн болсо биз канаттуу керемет обондордун автору, композитору Кыдыкбек Усупбаев агайыбыздын мына ушу чыгармачылыгы жөнүндө чакчытөн сөз кылып атабыз. Агайыбыздын керемет обондору жаңырып атат. Агайыбыз быйыл мына 70 жашка чыгып отурат. Өмүрүнүн бардыгы мына ушул керемет обондорду жаратуу менен искусствого дагы салым кошуп келет. Ал эми биздин студиябызда дагы мына ушул агайыбыздын ырларын аткарып жүргөн менин жанымда Камчыбек Мамбеталиев, кош келипсиз. Ошондой эле Айнас Асанбекова, кош келипсиздер. Биздин мынакей ушул Чак түштүн экинчи бөлүгү сиздер менен уланып атат. Камчыбек мырза, качантан бери ушу агайдын чыгармачылыгы менен таанышсыз? Рахмат. Биринчиден эми саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, салам алейкумдер жалпы. Эми агай менен Кыдыкбек байке менен 2018-жылы 18-жылы кош жылдыз өткөн. Ошондо кош жылдыздан кош жылга катышып, ошондо чыгып келатып, анан биз эми жакшы ийгиликтер болду. Ошондон чыгып келатып Кыдыкбай агай ырдаганын уккан экен. Анан салам алейкум деп эле калдык. Камчыбек сенсиң деп агай десем эле, анан учурашып туруп калдык. Жакшы экен, эми финалга мен сага бир ыр берейин. Ошону ырдабайсыңбы деди. Анан ошондо таанышканбыз агай менен биринчи жолу.
Кандай экен? Анан ырын эми угаалага мен ырдай аламбы же ырдай албаймбы десем, ырдайсың сен уже даяр экенсиң деп койду да. Ошол менен эртеси күнү үйгө кел деди агай. Демек агай көрүптүр да, Үйгө бардык, анан отуруп анан ырын көргөстү. Ырдап көрсөм жакшы эле жеткирей экем, жетесиң деп эле кыйнап жеткизди, ырдайсың деп эле. Анан макул деп анан финалга ошол ырын даярдап чыктык агайдын. Эң сонун. Кайсыл ырге сөзү кимдики экен? Сөзү Сайлыбек Кишеев айдыкы. Эң сонун. Ону Кудукбек айдыкы. Карагат деген чыгарма болчу ал. Анан ошону дуэт кылып жасап чыгып ырдаганбыз. Эң сонун. Азыр аткарып бериңиз анда. Азыр Келиңиз. Агай коштоп берсеңиз, коштоп берсеңиз эми. Кана, келиңиз. Байкабай аптап түшкөнүн, балбылдап жанган түштөгүн, балдардын буту баса элек, бадалдын артып түн жерин. Козголуп жүрөк бой бербей, кой дерге такыр ой келбей, кой молжут көзүң койгумар, колуңду колуң кое бербей. Катарлаш басып барабыз, капталда күйгөн сараңыз. Карагат ай дедиң сен, караңыз агай караңыз. Козголуп жүрөк бой бербей, кой дерге такыр ой келбей, кой молжут көзүң койгумар, колумду колуң кое бербей. Байкабай аптап түшкөнүн, балбылдап жанган түштөгүн, балдардын буту баса элек, бадалдын артып түн жерин. Козголуп жүрөк бой бербей, кой дерге такыр ой келбей, кой молжут көзүң койгумар, колумду колуң кое бербей. Колумду колуң кое бербей. Сонун. Мына ошентип ушул ыр чыгармачылык сиздерди бириктирген турбайбы? Ушул агай менен да. Айнас, кош келипсиз. Мынакей агай болсо эл ичиндеги ушундай таланттардын баардыгын чыгарып, жөн эле чыгарбастан агайдын сонун баягы ар биринин үнүнө жараша ушу ырларды тандайт экен да. Айнас Асанбекова, кандайча ушул агайдын ырларын ырдап калдыңыз? Агайдын жаңы эле ушул чыгармачылыкка, ыр дүйнөсүнө мен азыр кадам таштап жаткан чагым, кербезим десем болот. Жакшы. Мен агайдын жаңыдан эле ушул Ай жигит деген чыгарманы жаңы эле алып, ошол иш ырдын үстүндө азыр иштөөдөмүн. Иштөөдөсүз? Ооба. Агай кандайча сизди байкап калды? Өзүңүз баягы комуз жаатында билим алсаңыз, анан ырга кызыкканыңызды кантип байкады же ырдап жүргөнүңүздү угуп калдыбы? Мен өзүм негизи эл алдына чыгып, сахнага
чыкканга мен мындай чоң кыялдарым бар да, абдан ырдаганды мен өзүм аябай жактырам. Мен агайга мен өзүм эле үнүмдү текшертип көрөйүн деп баягы текшерүүдөн өттүм. Ырдасам болчудайбы деп сурадым. Анан албетте болот, аракет кылса эле бардыгы аракет менен берекет деп коет го. Анан ошол жаңы эле Ай жигит деген ырын алып азыр. Демек сиздин үнүңүзгө ылайыктаган ошо ырды берген турбайбы? Көрөлү анда агай, жардам бериңиз, келиңиз. Кана? Айназ Асанбекова. Бул жигит, бул ырдын автору, текстин автору Анатай Өмүрканов. Калдым кайсы күнү кабылдым, ошол күндөн ушул күнгө жалындым. Көп сулууну теңин албас жан элем, азыр сени аячы деп жалындым. Көп сулууну теңин албас жан элем, азыр сени аячы деп жалындым. Seni ойлоймун турам басамын, сенден таптым ашыктыктын азабын. Жай алдырбас жалбыртаган жалынды, айтчы жигитим немени басамын. Жай алдырбас жалбыртаган жалынды, айтчы жигитим немени басамын. Албай, эркелеткен эркин болуп кала албай, кайгы менен каламын заргакшап, деңиздеги муңду жалгыз аралдай. Кайгы менен каламын заргакшап, деңиздеги муңду жалгыз аралдай. Деңиздеги муңду жалгыз аралдай. Мына агайдын көрөгөчтүгүн ушундан билиш керек, Ратбой жеке. Ар биринин үнүнө жараша ушундай ырларды берип, Сиз агайдын канча ырын аткарып жүрөсүз, Ратбой жеке? Ой, агайдын бир топ эле ырлары. Ыр курчунуңузда көп, Ооба, көп эле, бир 6-7 жөн эле бар го. 10го жакын болуп калды. 10го жакын. Анан ошонун ичинен дагы улам жаңылар жаралып атпайбы, жанагынтип жоргону. Ушу сизге рахмат, ошону ээсин таап бергениңизге дегендей. Мен чынында бул ырды биринчи үйрөнгөндө агай айтты да, бул жерден дем албай туруп ырдай турган жери бар депчи, ошого жетишиң керек деп. Анан баягы чын эле кантип жетет элем, жете албайм го деп бөлүп ырдасам, ыр жарашпай калат экен, бөлгөнгө болбойт экен. Анан кийин баягы агай айткандай ичтеги демди мындай сактап туруп анан кийин ырдаш керек экен, ошого жеткириш керек экен. Анан ошондой атып көнү ырдап, буюрса жаңырды жакшы аткардыңыз. Жакшы эле аракет кылдык. Эми ушул агайдын да бир ысык көлгө ыр десе деген бир жакшы чыгармасы бар. Ошону аткарып берейин. Жакшы болот. Када келиңиз. Майда толкун жыбыраган, көшүлүтүп аба жүндү ырдаган. Ак чарада көз алдымдан отасымал, азгырып кайгы өчөп зымыраган, зымыраган. Ак чарада азгырып
айык барат. Көңүлүм алтын чабак балык окшоп, көдөндү түрсүлдетип обону кагат, көдөнүдө күч алат. Кош тезем сапырылтып күмүш жалыды, кол булгап оркестерин күбө салды. Өзүңдөн сурап алган ушул кайрак, өзүңдөй толкун ташып менде калды, өзүңдөн бол кайрак, өзүңдөн бол кайрак. Эң сонун баракелде агайга узун өмүр, дагы калебизден ушундай керемет оңдор жарыла берсин. Камчыбек мырза, негизи эле ушу агайдын ырларына мынакей бир эмес эки ырын аткарат экенсиз. Агайдын ушул баягы сөздү таба билгендиги, ушу баягы акын дегендер азыр абдан көп, бирок ошолордун бардыгы баягы ошо сөздү изденгенден улам мыкты оңдор жаралса керек да. Мындай сөздөрүнө да көп баа берет да азыркы учурдачы. Агайды кошо сөзгө дагы обонго да дал келип атат да, обону. Ооба, агайдын обондорун мурун агайдын бир топ обондор бар экен, анан кимдин обону деп деле калчубуз. Көрсө Кыдыкбек агайдын бир топ обону бар экен да. Мындай угуп жүргөн, бирок авторун билбей жүргөнбүз да. Агай өтө көрсө агайдын обондору экен да. Анан ошо таанышканда мен ырларын баарын көргөздү да. Дейтер. Ага, ушу сиздин ыр беле десем, ооба дейт. Анан ошондон кийин агайды жакшы таанып байланышып калдык да. Эң сонун. Анан кийинки күнү дагы бир жакшы ырым берди, экинчи ырым деп. Өмүр неге күлүксүң деген Асан Жакшылыков агайдын сөзүнө жазылган экен. Обону Кыдыкбек агайдыкы. Өмүр неге күлүксүң деп жазган экен. Эң сонун. Өмүрдүн бөксө жерин ыр менен толтура ал дейт. Келиңиз эми. Мүмкүн болсо ошону ырдап берейин. Жакшы болот кана. Жылдарым ай артқа қайраң ағылбас, өткөн өмір қалған көңіл табылбас. Өмір неге улап барктап жашаған, балким сенден ушул билги жаңылбас. Күндү дагы түндү дагы санабай, улам жашым өскөнүнө карабай, өмүр сагаң эркелегим келгенсип, өзүм менен ойноп өскөн баладай. Өмүр сагаң эркелегим келгенсип, өзүм менен ойноп өскөн баладай. Айлар күндөр ағылған, ай төбөдө турат кайра жаңырган. Бул турмуштун ачуу дамын татса да, бир пендемин өз өмүрүн сагынган. Күндү дагы түндү дагы санабай, улам жашым өскөнүндө карабай, өмүр сагаң эркелегим келгенсип, өзүм менен ойноп өскөн баладай. Өмүр сагаң эркелегим келгенсип, өзүм менен ойноп өскөн баладай.
бала кезде барықтай албай жүрүпмүн, жаштык кезде жанды ойготкон үмүтсүң. Өткөн кетти чиркин ай, өмүр неге ушунчалык күлүксүң? Күндү дагы түндү дагы санабай, улам жашым өскөнүңө карабай, өмүр сагаң эркелегим келгенсип, өзүм менен ойноп өскөн баладай. Өмүр сагаң эркелегим келгенсип, өзүм менен ойноп өскөн баладай. Өмүр сагаң эркелегим келгенсип, өзүм менен ойноп өскөн баладай. Өзүң менен ойноп өскөн баладай. Эң сонун адамда эки нерсе картайтпайт экен, биринчиси жакшы сөз, экинчиси жакшы мүнөз дейт. Мына ушул экөөтең биздин Кыдыкбек агайга таандык. Агай эч качан жулунбаган, Ырлардын обондору, азыркы ырлар мисалы мажор, минор болуп кетип атат да. Эң сонун окулукту да кайраптары. Агайды бүгүн биз чактыштөн мына агайдын чыгармачылыгы туурасында кайрылып жатабыз. Агай, өзүңүз бир аткарып бериңиз, анан биздин көрсөтүүбүз дагы соңуна келип жатат. Өзүңүздүн бир обондуу жакшы ырыңыздан, каалаган ырыңыздан, эми сиздин ыр буржуңузда ырларыңыз көп да. Кана. Көңүл асыл эл менен алтманас сени жердеген, алтынга толору ажары жердин сен беле. Бактылуу момун эл менен бакайы барктап жердеген, береке толору бейиштин төрү сен беле. Ынтымак туткан эл менен үргүсүн чертип жердеген, ысык көл, соң көл, чатыр көл, ырыскы төгүп жер менен, ырыскы төгүп жер менен. Күзүрмөн күчтүү эл менен күлүгүн таптап жердеген, күмүшү толору күзгүсү жерди сен беле. Ынтымак туткан эл менен үргүсүн чертип жердеген, ысык көл, соң көл, чатыр көл, ырыскы төгүп жер менен, ырыскы төгүп жер менен, ырыскы төгүп жер менен. Ой, берекелде. Рахмат агай, дагы жолу юбилейиңиз кут болсун. Кудай буйрса, кыр куржуңузга дагы керемет обондор толукталып, ошондой мына эл алдына элдик таланттардын багын ачып, дайыма ырларыңыз элдин жүрөгүндө жашай берсин. Ыраазычылык агай. Дагы жолу куттуктайбыз. Сиздерге рахмат. Рахмат. Ишиңиздерде ийгилик болсун. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен чактыш көрсөтүүсү соңуна келип жетти. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Кийинки эфирден амандашканча саламатта калыңыздар.